2000-жылдан тартып вплотную иштеп келатам. Менин эсимде болгону ошо бала кезимден бир аз ат жазачубуз. Бул көбүнчө басымды ошо анималистикага, жан жаныбар ошолорду жазачубуз, ат жазачубуз, уй жазачубуз дегендей. Лайдан жазачубуз, анан кийин пластилин менен жасап дагы жүрдүк, эс тартканга чейин да. Кийин ошо биздин азыркы агайларыбыз бар, Абдиев Болот, Каганбек ошол агай аркылуу ушул скульптура тармагына келип калдык. Биздин үй бүлөдө менин атамдын иниси жыгач уста катуу. Анан чоң энемде болгон дешет, ошо аябай уз киши болгон, оюну шырда койгондо чийбей ошо өзү баягы сразу эле оюп жазат экен, ишмер болгон, уз болгон да чоң энем. Биздин менин эмгектерим азыр чоңураак жумуштар Кыргызстандын ичинде жок, бирок чет элде бар. Кытайда 40 жоро соц тармактарда жүрөт, ошону биздин коллективдер бар. Мургазиев Руслан деген дагы ошо скульптор бар, ошолордун менен чогуу жасалган иш. Ошону биздин кыргыздын жигиттери эле жасаган жумуш. Чоңдугу ал да ошо 6 метрдин тегерегинде бийиктиги. Жасалган убактысы боюнча 6 айдын тегерегинде болду да. Коңшу дагы ошо Назарбаевка берилген, дагы бийлик катары 2014 бекен, 2013 бекен шос болгон. Ошондо падышадан падышага белек болуп, Кытайдын президенти биздин падышага манасты тартуулаган. Биздин падыша болсо ошо айтылып жүрөт, Либай деген жазуучусу болгон экен. Ошонун эстелигин биздин падышага Кытайдын председателине берген да. Ар бир адамдын сүйгөн кесиби болот. Меники ошо жасаган жагат, ушу менен баягы кыргызча айтканда үй бүлө багып дегендей. Келип атабыз, тажабайбыз. Эми моменттер болот. Биз баягы эртеден кечке отуруп ушу менен эле алектенбейбиз. Меники мисалы бир жасаганда бир нече жумушту баштайм, 3 же 4 дегендей. Анан мында 1 саат отурасың, бөлөгүндө 1 саат отурасың дегендей. Күнүнө мисалы 8 саат бир жумуш менен отура албайт эч убакта. Бир айдан мисалы могу жумушка где-то 1 ай толук жетет деп айта алам да. 1 айдын ичинде, 1,5 айдын ичинде иштесең болот. Коллективный жумуш. Мисалы мен буну макетин, бул скульптураны жасап, бүтүрүп, формовка деп коебуз, калпын алуу. Калпын алгандан кийин, андан кийин восковка деп коет. Восковка алгандан кийин буга система деп коет. Эми мунун өзүнүн коллективный жумуш бир гана колдон чыгып кетпейт. Мисалы сүрөттү айтып кетсек, сүрөт бир колдон чыгат да. То есть мен эмегерим сүрөттү тартып, бир адам тартып бүтүрүп чыгып кетсе болот. Бул скульптура коллективный работа, ошон үчүн бир нече этап менен бүтөт да.